Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Алгач алкыштар жана макталуу жараткан Аллах Таала болгон болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Мына мынтип Кудайыбыздын буйругу менен, топугу менен бүгүн биз имам Абу Закария ан-Нававиге таандык. Имам Нававинин 40 хадиси аттуу китебин окуганы баштап жатабыз. Бул китеп бүткүл үммөткө аттын кашкасындай таанымал, эл оозунда талабалардын, аалымдардын оозунан түшпөгөн ушундай берекелүү китеп болуп эсептелинет. Демек ошол китепти дагы биз колубуздан келишинче устаздардан укканыбызча бири-бирибизге бөлүшүп окуп берүүнү туура көрдүк. Эми сөздү кыскарта турган болсок, биздин аалымдар, устаздар ушундай бир жакшы пайда айтат. Эгерде адам баласы бир китеп окуй турган болсо дейт да, ал китептен адам пайда алыш үчүн 3 нерсени жакшы билиш керек деп айтат. Ошол 3 нерсени айтып өтөлү дагы, анан ошол 3 нерсеге биз окуй турган китепти салып көрөлү. Ал кандай 3 нерсе десе, айтат, биринчиси сен окуп аткан китептин атын, ысымын жакшы бил дейт да. Эмне деген китеп окуп атасың? Экинчиси, ошол китептин авторун жакшы бил дейт. Ал китепти ким жазган, мисалы үчүн. Үчүнчүсү, ошол окуп аткан китебиңдин деңгээлин жакшы бил дейт да. Себеби китептин деңгээлдери бөлүнөт да. Башталгыч адамдарга бар, бир аз улантуучуларга бар, анан тереңдеп окугандарга бар. Демек бул мен окуп аткан китеп кайсыл деңгээлдеги китеп? Үчүнчү ошону бил дейт. Эгерде ушул 3 эреже сактала турган болсо, анда окуп аткан адам китептен Кудай буйруса пайда алат дейт да. Буга бир мисал келтире кетсек да, мисал үчүн бир адам дүкөндөн китеп сатып алды. Мейли ал диний китеп болсун, диний эмес китеп болсун, айырмасы жок. Өзгөчө айрыкча динге басым кылып айталычы. Анан ичинен бир маалымат алып окуду да. Окуду, пайда тапты. Анан башка бирөөгө бөлүштү. Анан бирөө сурап калышы мүмкүн да, жакшы, өтө сонун маалымат экен. Буга мен амал кылайын эми. Бирок бул китепти ким жазган экен десе, эгер китептин авторун жакшы билбесе, билбейм деп коюшу мүмкүн да. Чыгылса окудум депчи. Же болбосо китептин атын экен, мен дагы ошол китепти сатып алайын, же болбосо балким аалымдардан тактап көрөлү десе, эгер китептин атын билбесе, анда да зыян тартып калышы мүмкүн. Эмнеге? Анткени пайгамбар хадисте айтпадыбы саллаллаху алейхи вассалам? Жок, аалымдар айткан экен. Дин бул аманат деди да. Кудай тараптан силерге берилген аманат. Демек ошол диниңерди кимден алып атасыңар, кайсы китептен алып атасыңар, ошону жакшырап карап койло дейт да. Жакшылап карап койло дейт. Устазыңар ким, кайсыл аалымдан окуп атасың, же кайсыл китептен алып атасың деген сөз да. Биринчи, ошондо зыян келбейт китептен. Экинчиси, пайдасын айталы эми. Эгерде сен китептен бир маалымат алгандан кийин баланча деген аалымдын китеби экен десең, атын атаса куту сүйнөт демекчи, ошол китепти жазган адамга сооп барат да. Канчалык сен ал адамдын, аалымдын атын атаган сайын ага ыраазы болуп сен дуа кыласың да. Демек атын жакшы жаттап ал дейт да, китептин авторунун атын. Анан китептин атын жакшы билип ал дейт. Анын акыркысы деңгээлин жакшы билип алат. Анткени кээ бирде адамдар ушундай бир китепти окуп алат, түшүнбөйт да, кайра окуй берет, кайра окуй, түшүнбөйт. Эмнеге? Анткени ал өзүнүн жогорку деңгээлде китепти алып алган да. Өзүнүн деңгээли бир аз ылдыйраак. Өзү мисалы үчүн 1-2 класстын деңгээли болсо, ал 6-7 класстын деңгээлинде китепти окуп алган болот да. Жок. Сен өзүңдүн деңгээлиң кандай деңгээлде болсо, ошол китепти деңгээлге түшүп окусаң, анан пайда алат экенсиң. Же тескерисинче сенин маалыматың деңгээлиң өсүп кеткен болот, окуп аткан китебиңдин деңгээли ылдыйраак болот да. Анда сен убакытты бекер короткон болосуң. Сен эртерээк андан да чоң китептерге өтүп, чоң маалыматтарды алып, пайда алып, амал кылып, анан башкаларга жеткизүүчү болушуң керек болот дейт да. Демек кыскача айтканда, ушул 3 эрежени жакшы сактай турган болсок, китептин авторун жакшы билип, китептин ысымын жакшы билип, анан китепти окула турчу деңгээлин, ордун жакшы билип дейт. Макул, биз өзүбүздүн темабызга айта турган болсок, биздин китептин ысымы кандай? Негизи китептин ысымын, аталышын аалымдар Имам Навави деген аалымдын 40 хадис китеби деп коет.
А бирок имам Навави өзү атаган ысым бул Ал-Арбауна фи мабанил ислам ва каваидул ахкам деген китеп. Бул дегенибиз диндин негизи жана өкүмдөр, динге байланыштуу өкүмдөрдүн эрежелерине байланыштуу болгон пайгамбарыбыздын 40 хадиси дейт да. Демек диндин бардык тармагына байланып кеткен хадистерден 40ты чогулткан да имам Навави. 40ты чогултуп адам баласына бардык жактан кереги тие турган каймактарын чогултуп туруп анан жазган да. Демек китептин аты ушундай болот. Эми бул китептин автору ким дей турган болсок, толук аты Яхья бин Шараф бин Мурри бин Хасан бин Хусейн бин Мухаммад бин Джум'a бин Хизам. Улуу алым, факих, мухаддис, шейхул ислам, мухиддин, динди жандандырып тирилтүүчү, кыскача айтканда Абу Закария Навави деп коет. Нава деген айылдан болот. Ошон үчүн Навави деп койгон, навалык деп. Нава деген айыл каякта болгон десе, Шам мамлекетинде, Сирияда Нава деген айылдан туулуп өскөн экен да. Кийин анан улгайып калган, ошол кайра айылына келип анан кайтыш болгон. Өзү 631 жылы бул дүйнөгө келген дейт да. 631 хижри жылы Мухаррам айында келген. Ошо жаштайынан эле Куран жаттап, илимге берилген бала болгон дейт да. Атасы ушундай эскерет экен. Бир жолу биз түндө дейт. Өтө түн кирип калганда балам кирип келди дейт да. Кээ бирөөбүз уктап аткан болчубуз дейт, кээ бирөөбүз ойго болчубуз дейт. Анан балам кирип келди эле, ата үйдүн баары, бөлмөнүн баары нурга толуп кетти биздин үй дейт да. Эмне болгон нур деп ушундай чочулады дейт да. Силер көрүп атасыңарбы ата, апа десе, биз көрдүк, эч нерсе көргөн жокпуз дейт да. Эч көзүбүзгө нур көрүнгөн жок дейт. Бирок балам ошону айтып туруп алды дейт да. Бияк нуру, тияк нур, баардык нурга толуп кетти депчи. Анан кийин мен баамдадым дейт, көрсө Аллах Таала бул балама керемет көргөзгөн экен дейт да. Бул келечекте динди жандандыруучу ислам үммөтүнө ошол туура жолду көргөзүп берүүчү, пайгамбардын сүннөтүн тирилтүүчү бир аалым болот экен, нур көргөзгөн депчи. Деп чечмеледик дейт да. Себеби ойлоп көрсөк, ошол ай Рамазан айы болчу экен. Балам келип нурду көрдүм деген Рамазандын 27-түнү болчу экен дейт да. Көрсө кадыр түн болгон экен дейт да. Демек ошондой жаш кезинде да бул балага, эмне бул алымга ушундай бир белгилер болуп турган экен да. Анан Куранды жаш кезинен жаттаган дейт. 19 жашына жеткенде атасы ошол Дамаск шаарына алып барып, ал учурда Дамаск шаары Димашк, Сириядагы дүйнө жүзүнө диндин илимин таркаткан шаар болгон дейт да. Ошол жака барып, анан баласын медресеге тапшыртып, медресеге киргенде эле 4,5 айда өзү Шафи мазхабын карманган алым болгон. Танбих деген ушундай чоң китеп бар, Шафи мазхабтагы имам Шерози деген алым жазган. Ошону 4,5 айда жаттап алган дейт да. Ал эми Ал-Мухаззаб деген дагы үлкөн китеп бар Шафилердин. Анын 4/1 бөлүгүн жаттап алган дейт да. Демек илимге ушундай сүңгүп кирген деген сөз дейт да. Өзү айтат экен алым имам Навави. Күнүнө мен 12 алымдан сабак алчумун дептир. Күнүнө 12 алымдан. 12 алым дегенде 12 түрдүү илимден дейт да. Фыхтан, хадистен, тафсирден, акыйдадан жөн эле окуп койбостон ошонун ар бирөөнө кирип, сүңгүп кирип, маанилерин чечмелеп жаттачымын дейт да. Алгачкы 2-3 жылда мен уйку деле көргөн эмесмин дейт да, уктаган эмесмин дейт. Төшөккө жатып. Ал кандай десе, ушу китеп окуп атып эле китептин үстүндө уктап калчумун дейт да. Ушундай убактымды бекем колдонгом дейт да. Жада калса ошол тамактын дагы күчтүүлөрүн жеген эмес экен да. Тамактын күчтүүсүн бияка кой. Мөмө жемишти четке каккан экен да имам Навави. Эмнеге мөмө жемиш жебей калдыңыз устаз десе, анткени мөмө жемиш уйкуну анан жалкоолукту пайда кылгандыгы үчүн мен андан баш тарттым деген дейт да. Ошентип имам Навави өзү азыр келет 45 жашында эле кайтыш болгон. Бирок ушунда исламдагы ар тармактагы илимге китеп жазып кеткен да. Бардык жагын китебин жазып кеткен. Ушундай бир чоң алым болгон экен. Устаздары өтө көп болгон. Устаздардын бирөөсүн айта турган болсок, Ибн Кудама ал-Мақдиси деген Ханбали мазхабынын чоң алымы бар. Шейхул ислам ошол кишиден алган экен. Нахви илиминдеги имамдардан болгон Ибн Малик Альфиянын автору ошол кишиден алган экен. Шакирттер да көп болгон. Арасынан бирөөсү Ал-Миззи, Ибн Аттар деген чоң алымдар, жана башка устаздар, шакирттери болгон экен. Эми имам Нававинин өзүнүн мындай сырткы келбетин ала турган болсок, өзүмдө кара тору келген, чапжак дейт, сакалдары бир аз карараак келген, агыштары азыраак,
мындай көп сүйлөбөгөн, көп күлбөгөн, көп каткырбаган, өтө мындай карасаң сүрдүү, олуттуу киши болгон дейт да. Бирок адамдар аны менен сүйлөшө келсе жумшак дейт да. Алланын аяты, пайгамбардын хадиси айтылганда көзүнөн жаш тегеренчи дейт да. Бирок качан ушундай бир эме болгондо, акыйкатка зулумдук кылып атканда туруштук бере алчу эмес дейт. Дароо ошону айтчу дейт да, бетке айтып чыкчу дейт. Ошол учурда бир падыша болгон экен. Падыша Димашк шаарына келип, имам Навави жашаган шаарга келип, анан ушундай бир мыйзам чыгарып, ошол шаардагы канча бакча бар болгон болсо, ошол бакча кимдики болгон болсо, ошонун мага бизче айтканда кагаз документин, меники деген менчик документин берсин, болбосо андай жок болсо мен өзүмө алам деген мыйзам чыгарган экен падышачы. Анан Султан Бейбарс деп келет ал кишинин аты. Анан ошол шаардагылардын баары кыжалат болушуп, бул эми жакшы эмес, зулум болуп калат. Кээ бирлер мисалы үчүн андай мыйзамды биздин кагаздар эмес, бирок атабыздан калган мурас болуп калган жерлери бар деп баары кыжалат болуп имам Нававиге барышкан дейт да. Имам Навави кагазга жазып, ошол падышага насаатын жазып туруп жөнөтүп ийген экен да. Жөнөтүп ийгенде Бейбарс аны окуп туруп, анан аябай ачууланып, бул ким болду экен? Эгерде ошондой адам бар болгон болсо, ушул аалым мунун баардык мүлктөрүн жанагындай алып койгула дейт да. Барып мүлктөрүн ала алса, аалымдын үйү да жок экен, акчасы да жок экен, эчтекеси жок экен дейт да. Кайра келиптир, бул эч нерсеси жок аалым экен дейт да. Андай болсо чакыргыла дейт да. Имам Навави барып, ошол жерден анан түзмө-түз бетме-бет жолугуп, анан насаатын айтканда, Алла ушундай сүрү бар экен аалымдын. Айткан сөзүнөн Султан Бейбарс ошол жерден эч нерсе сүйлөй албады дейт да. Башын ийкеп эле, анан кеткенден кийин айткан экен. Мен эч кимден коркчу эмесмин дейт да. Бирок ушул аалымдан биринчи жолу корктум деген дейт да. Сүрү бар экен депчи. Айткандай кылып койгула, элдерге кайра кайтаргыла деген дейт. Мына ошондой имам Нававинин окуяларынан эскерүүлөр эскерилет. Анан имам Нававинин китептерине келе турган болсок, хадис жаатында ушу биз окуй турган китеби бар, Рияз Салихин деген китеп бар, билесиздер. Азыр дүйнө жүзүнүн кайсыл гана мечитине кирбе, кайсыл мамлекеттин мечитине кирбе. Рияз Салихин деген, ушул солих адамдардын бакчасы деген китеп, хадистердин топтому бардык мечитте бар да. Бул аалымдын ушундай эмгегин Алла кабыл кылган экен да. Анан Бухари, Муслим деген бизде сахих китептер да, Курандан кийин эле Бухари турат, Бухари деген Муслим. Ошол сахих Муслимге имам Навави түшүндүрмө жазган. Аль-Минхадж деп. Бул дагы дүйнө жүзүнө кеңири тараган. Фыхтан ала турган болсок, Раудату Талибин, Аль-Маджмуу, Минхажут Талибин деген Шафи мазхабтагыларга, өзү Шафи мазхабында болуп туруп, ошондой китеп жазып берип кеткен эмгек. Азыр бардык Шафи мазхабындагы алымдар, талабалар имам ошол Нававидин китебинен айланып тегеренип кете албайт да. Ушул кишинин китебин окуп, анан гана молдо болуп, аалым болуп, анан казы болуп, муфтий болушат экен да. Ал эми тасаввуфтан, ички дүйнөнү жандандыруу боюнча китептерден көп эле. Арасында мисалы Бустанул Арифин деген китеп, Улумул Курандан Эт-Тибиян деген китеп жана башка. Ошентип жана буга чейин айтып кеткенде имам Навави 45 жашында кайтыш болгон экен. Ошо кайтыш болоордун алдында имам Навави азыркы дүйнөдө өтө мындай мусулмандардын жүрөгүнө катуу тийип аткан Палестинадагы Аль-Кудс, Аль-Акса мечитине барып зыярат кылган дейт да. Зыярат кылган, Халил деген ошол Ибрахим алейхиссаламдын шаары бар, ал жака барып зыярат кылып, анан кайра ошол Дамаск, Сирияга Нава деген айылына келип, атасынын үйүнөн анан жан берген дейт да. Ошол 676-жылы болгон дейт. Азыр деле ошол имам Нававинин кабыры бар дейт. Адамдар зыярат кылышат дейт, Куран окушат дейт, соом багышташат дейт. Ушундай бир берекелүү жер дейт. Эми биз буга чейин айтып кеткендей, китептин авторун айтып өттүк, ысымын айтып өттүк. Эми китептин динибиздеги ордун дагы бир баса белгилейли, өтө жогору турган аалымдар буга нечен аалымдар буга түшүндүрмө жазышкан, шарх жазышкан, нечен аалымдар хадис окуйбуз дегендер ушул китептен баштап окушат. Демек бул китеп башы үстүбүзгө коюп алгачкы окула турган китептерден болуп саналат экен. Эми Бисмиллахир-рахманир-рахим деп имам Навави рахматуллахи алейхинин биринчи хадисине кириштен мурун имам Навави бул китепке өзүнүн эмгегине киришүү жазган. Мукаддима деп коет.
Бизде китеп окуйбуз го, китеп окуганда киришүү жазылат го. Бул киши да киришүү жазып кеткен. Эмнеге ушул китепти жазды? Китепти жазганга эмне себеп түрткү болду? Мына ошону түшүндүрүп кетет да. Анда эмесе имам Навави бисмиллахир рахманир рахим деп баштайт. Негизи байкасаңыздар баардык шариат китептери башталганда эле бисмиллахир рахманир рахим деп башталат да. Эмнеге бисмиллахир рахманир рахим деп башталат десе, көп аалымдар бул жерден дагы сооп таап кетели. Пайгамбардын хадисине амал кылып кетели деген ниети бар экен да. Кандай хадис десе, пайгамбарыбыздын хадиси бар экен. Кулли амрин зибалин ла юбдау фихи би бисмилла, башка бир хадисте би хамдилла, башка бир хадисте би зикрилла, фахуа абтар же акта же аджзам деген 2-3 риваятта хадис келет. Мунун мааниси кайсыл бир иш дейт пайгамбарыбыз. Бисмилласыз дейт бир хадисте. Бир хадисте алхамдулласыз дейт. Дагы бир хадисте Алланы зикир кылбастан дейт. Башталган болсо, ал иште береке аз болот дейт. Эмне аз болот экен? Береке. Демек, ошол хадиске амал кылыш максатта имам Навави эмне деп башталат? Бисмиллахир рахманир рахим дейт. Андан кийин алхамдулиллахи роббил аламин, койюмус самавати вал арадин, мудаббирил халаиqi ajma'in. باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. إمام نووي بسم الله الرحمن الرحيم ден кийин мына ушинтип сөзүн баштап атат. Эмне дейт? Ачык айкын далилдер менен дейт. Кескин болгон, күчтүү болгон дейт. Жана динибиздеги шариатты баяндап, адамдарга туура жол, хидаят жолду көргөзүп, мукаллаф болгон дейт. Мукаллаф деп акыл эстүү балагатка жеткен, шариатты практикалаганга кудурети жетип калган адамды айтып коет да, мукаллаф деп. Ошондой мукаллафтарга пайгамбарларды жөнөтүп турган, баардык калай калктын, макулуктардын көзөмөлдөөчүсү, асман менен жерди башкаруучу болгон аламдардын роббусу Аллах Таалага мактоолор болсун дейт. Демек, Алланы мактап атат. Аламдардын жаратуучусу Аллах Таала, асман жерди көзөмөлдөп, калай калктын баардыгын башкарып туруучу, адамдарга, мукаллафтарга пайгамбарларды жөнөтүп, хидаят жолго багыштап туруучу Кудай Таалага эмнелер болсун дейт? Мактоолор болсун дейт. Андан кийин айтат: Ахмадуху аля жами'i ни'амихи ва ас'алуху ал-мазида мин фадлихи ва карамихи. Аллах Тааладан дейт, бизге берген жакшылыктар үчүн мактоо айтам дейт да. Жана ошол жакшылыктарга, неаматтарды көбөйтүп берсин деп суранам дейт да. Карагыла, бул киши Алла бизге жакшылыктарды берди дейт. Ошон үчүн мен Алланы мактайм дейт. Жана жөн эле туруп койбостон, бул жакшылыктарды, неаматтарды дагы көбөйтүп берсин деп суранам дейт да. Бул Курандагы кайсыл аятка ишарат болот? Алла Таала Куранда ла ин шаккартум ла азиданнакум деген. Момун мусулмандар, эгерде шүгүр келтирсеңер, көбөйтүп берем деген да. Демек, шүгүр келтирүүнүн дагы бир формасы Алланы макташ керек. Алланы даңкташ керек. Алла берген жакшылыктарды эскерип, дуа кылып, эмне кылыш керек экен? Аллага шүгүр келтирип туруш керек экен да. Андан кийин ва ашхаду анна ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ал-вахид ал-кахар ал-карим ал-гаффар дейт. Кудуреттүү болгон, берешен болгон, шериги жок, Алладан башка сыйына турган эч бир зат болбогон Кудай Таалага күбөлүк келтирем дейт да. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва хабибуху ва халилуху афдалул махлуқина al-mukarramu bil-Qur'an al-azizi al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqub as-sinina wa bis-sunan al-mustanirati lil-mustarshidin. Андан кийин мынтип айтат. Ыйманды талап кылып дейт. Мен туура жолго түшөм. Мага дин керек деп көкүрөгүн ачып талап кылган адамдарга пайгамбарыбыздын сүннөтү нур болуп берген дейт. Жана акыр кыяматка чейин муъжиза, керемет болуп берген Куран белекке берилип, баардык калай калктын эң абзели болгон Алланын досу, жакыны, пайгамбары
кулу болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк берем дейт. Демек, имам Навави бул жакта эмне деп атат? Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбарыбызга, ал Алланын кулу, Алланын элчиси, Алланын жакыны, эң бардык маклуктардан, жин, инсан, периштелерден дагы эң абзел болгон дейт. Жана ошол пайгамбарыбызга Куран берилген дейт белеке. Ошол Куран эмне экен? Муъжиза дейт. Муъжиза деген эле керемет да, бизче айтканда. Ошол керемет болгон Куран, ошол Куран керемет болуп кыямат күнгө чейин барат дейт да. Жана ошол пайгамбардын нуру мага дин керек деп мустаршид болуп динни талап кылган адамга нур болуп берет дейт. Кече да айтып өттүк, Куран муъжиза деп айтып өткөнүбүз, эми пайгамбарлар качан пайгамбар болуп келгенде капырлар эң биринчи пайгамбарлардан эмне сурашкан? Керемет көргөзүүнү сурашкан да. Эгер сен пайгамбар болсоң, бизге керемет көргөз. А керемет, пайгамбарлардын керемети ошол адатта болуп жүргөн ушул кубулуштарды кесип өткөн, каршы болгон бир нерсе болгон да. Мисалы, күн кайра тескеринен чыгып калуусу, колунан суу чыгуусу, бир табак тамак менен көп адамдардын тоюусу, бул керемет ошол пайгамбарды пайгамбар экенин далилдей турган керемет болгон экен да. Ал эми эң чоң керемет кайсы болду? Пайгамбарыбыздыкы Куран болду дейт да. Ал Куран кыямат күнгө чейин керемет экен да. Азыркы күнгө чейин адамдар Куранды изилдеп, андан алган пайдалардан таңшы алып, дагы деле таң берип элек да, мисалы үчүнчү. Эң негизги дагы бир айта турчу нерсеси, пайгамбарыбыз ушундай коомдо түштү. Кандай коомдо? Арабтар араб тилинин туу чокусуна жетип калган учур болчу дейт да. Арабтар бири менен сүйлөшкөндө, төкмө акында сүйлөшкөндөй, кара сөз багып, жана каймакка куймак куйгандай сүйлөп, ушуну сүйлөп калышкан дейт да. Демек, ошол учурда Алла Таала Куранды пайгамбарга берди. Эми Куран ошолорго орусча айтканда вызов таштаган да. Аллах Тааланын кыска аяты Инна а'тойнакал каусар, 3 аят. Демек, ушул 3 аятка эле ошолордун бардыгы араб тилинин туу чокусуна жеткендер альтернатива кое алышкан жок да. Анте алган жок. Жада калса пайгамбарыбыздын душмандары ким эле? Абу Жахил, Абу Суфьяндар. Абу Суфьян кийин мусулман болгон. Абу Суфьян өзү айтып берет экен. Мен ошол капыр болуп жүргөн кезимде дейт, күндүз Мухаммадты урушчубуз дейт. Жаман көрчүбүз дейт, акарат кылчубуз дейт. Бирок түндө Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйүндө Куран окуп жатканда биз дубалдын ар жагында кулак төшөп окуган Куранынан тамшанып отурчубуз дейт да. Мен ошентчимин дейт да Абу Суфьян. Бир күнү дейт, мен барып калсам, Абу Жахил да ошол жакта экен дейт да, дубалдын ар жагында. Анан бири-бирибизди көрүп уялып кеттик дейт. Сен эмне кылып жүрөсүң биякта? Мен эмне кылып жүрөм? Анан аягында кой мындай кылбайлы, эл көрсөм дейт, күндүзү урушуп коебуз, кайра түндө мунун сөзүн угуп коебуз. Болду, экинчи келбейли деп кетип калабыз дейт. Кайра эртеси күн келип алабыз дейт да, чыдабай кетипчи. Ушундай болгон күндөр болгон дейт. Анан кыска бир окуя, ошол пайгамбардын заманасында, ошо пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенде Валид бин Мугира деген акын болгон дейт. Ким деген? Ошол акындардын эң алдындагы төкмө акындар сыяктуу ушундай бир сөз баккан акын болгон дейт да. Анан Валид бин Мугирага ошол капырлардын аттуу баштылары барды дейт. Пайгамбардын өмүр баянында келет. Валид дейт, сен эми бар, Мухаммаддын айтып аткан окуп аткандарын ук. Кандай бул нерсе? Сен анализ берчи. Ал ыр сыяктуу кылып токуп атат, мындай ыр болуп чыгып атат, айткан нерселери бири-бирине уйкашып чыгып атат дейт. Анан Валид айтат да, мен силердин араңарды эң акындардын алдындамын дейт. Менден кыйын адамдардын дагы, жиндердин дагы ырларын жатка билген адам жок дейт. Менин жайыма койгула, мен өзүм барып көрүп келем дейт да. Анан Валид кетти дейт. Адамдар калып калышты дейт ар жагында. Барып пайгамбарыбыздын Куранын угуп туруп кайра келди дейт да. Кайра келгенде баары кулак төшөп турат да. Эмне деп айтат эми бул Валид? Биздин эң алдыда турган биздин Facebook, биздин интернет дейт да, биздин YouTube да. Эгер бул бир ырды токуп туруп элге жайса, бат эле жайылып кетет. Анткени мунун ыры өтө чебер да. Анан Валид бин Мугира айтты дейт да, валлахи деп айтты дейт. Алла менен касам ичем дейт да.
Айтат инна ли каулихи якулу халаватан дейт. Ал Мухаммадтын оозунан чыгып аткан сөздөр дейт. Адам баласынын оозуна кирип кетсе дейт, бал сымалдай эрип кетчүдөй даамы бар экен дейт да. Ва инна алейхи ла талаватан дейт. Эгер анын сөздөрүн уга турган болсоң, саптарын дейт да. Ушундай укмуш кооз экен дейт. Ал кооздукту көрсөң, көзүң уялмак дейт да. Ва инна алейхи ла мусмирун дейт. Ла мусмирун а'лаху дейт. Анын ыр саптарынын дейт, баягы басымдуу жерлери дейт, бактагы илинип турган мөмө сыяктуу экен дейт да. Баягы мөмөлөр илинип турат го, аны үзүп жегиң келет, баягы шилекейиң агыпчы. Мугдикун асфалаху дейт. Басымсыз жерлери болсо дейт, жерде жаткан кең байлык сыяктуу экен дейт да. Ва иннаху ла я'лу ва ма ю'ла дейт. Анын ыр саптарын дейт, эч ким өйдө чыгып аны төмөндөтө албайт дейт да. Ал ар дайым өйдө болуп туручу сөздөр экен дейт да. Ва иннаху ла яхтиму ма тахтаху дейт. Ал эми анын саптары дейт, айтып аткан саптары өзүнөн төмөндөгүлөрдү эгерде көкүрөгүн ачып берсе, жүрөгүн ороп алчу сөздөр экен дейт да. Муну баягы мушриктер угуп алып туруп анан таң калды дейт. Сен бизден мындай сен негатив айтып келет, ушундай бир жакшы нерсе угалы десек, сен кайра бизге кызыктырып салдың го дейт да. Урушат да Валидтичи. Анан Валид мага андай бир убакыт бериле, мен ойлоноюн дейт да. Бир анализ сурап атышат да, анализдеп бер деп. Анан Валид ибн Мугира бир ойлонгондон кийин анан иннаху сихрун юассир деп айтты дейт. Айтып койгулачы, бул сыйкыр экен. Мен ушу сыйкыр экен деп айтып койгула дейт да. Башка сөз айта албайм дейт да. Алымдар айтат, сыйкыр деп туруп утулуп кетти дейт да. Себеби аны да түшүнсө болот дейт. Себеби ал Курандын ыр саптарына баа берди. Андан өтөр сөздөр жок экен dedi. Анткени ал Алланын сөзү да. Бул капыр болуп туруп Куранды эмне кылып атат? Даңадалап атат, капыр болуп туруп. Ушундай ырлар менен Куранды мактап атат да. Бирок андан ашып тилерге бир түшүндүрө турган бир муъжиза деп айта албайт да. Керемет экен деп айта албайт да. Анткени анын рационалдуу далилдери, акылы ага жетпейт да. Аныкы жете турган сөзү кайсы болду? Сыйкыр деп эле кутулду да. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, бул ушундай эреже дейт да. Кайсыл бир адамдар көкүрөгүн ачкысы келбесе, ыйманга, динге, ал бул сыйкыр экен деп кутулат дейт да. Анткени бул керемет болгон болот. Бул Алланын берген жакшылыктары, Алланын жардамы ушундай бул адамдын колу келбеген нерсеге Алла кылды деп айта албаса, керемет деп айта албаса, сыйкыр деп коет экен да. Бул ушу капырлардын жолу ушул экен да. Демек бул Куран эмне болду? Муъжиза болуп эсептелинди дейт. Андан кийин айтат, المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين дейт. Мына ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейт. Пайгамбар жөн айтып келет да азыр. Пайгамбарыбызга күбөлүк келтирип, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жавамил калим деген ат менен сыпатталган дейт да. Пайгамбарды жавамил калим деп коюшкан. Пайгамбар өзү хадисте, Бухариде келген хадисте айтат, "У'титу би жавами'л калим" дейт. Би жавами'л калим дейт. Мага Кудай тараптан жавами'л калим деген сыпат берилди дейт. Бул эмне деген сыпат? Имам Навави Муслимдин шархында айтат, аз сүйлөп, бирок мааниси көп болсо, муну жавами'л калим деп коет экен. Пайгамбар хадистери кандай экен? Кыска, бирок мааниси терең экен да. Кыска, мааниси терең. Устаздардан угуп калдык элек. Эгерде узун хадис болсо дейт да. Өтө эле узун хадис болсо, мунун хадис экенде күмөн болушу мүмкүн дейт да. Же пайгамбар анчалык узун сүйлөбөйт дейт адаттачы. Пайгамбардыкы көбүнчө кыска болот дейт да. Мисалы үчүн, "Да ма юрибука ила ма ла юрибука" деген хадис бар. Кыска. Баягы шектүү нерсени таштап, шексиз нерсени ал деген хадис бар. Кыска. А бирок бул хадис чечмелесе, алымдар кирип кетет да, сүңгүп кирип кетет. Мына ошондой. Ошондой пайгамбарыбыз сыпатталды дейт. Анан жавами'л калим деп пайгамбарга ошондой наам берилдиби?
Эми пайгамбар ушу Жавамиул Калим пайгамбардын кыска хадистерин дагы чогулткан китептер болгон. Жалаң Жавамиул Калимдерди. Мисалы үчүн Муснаду Шихаб, Ибн Сунни деген алымдар жалаң кыска пайгамбардын хадистерин чогултуп койгон, жаттаганга жеңил болупчу. Салаватуллахи ва саламуху алейхи ва аля саирин набийина ва али куллин ва саирис солихин дейт. Жана ошондой эле салам салаваттар болгон болсун бардык пайгамбарларга жана такыба болгон мусулмандардын ар бирөөсүнө жана алардын үй бүлөсүнө дейт. Деп дуа кылып кетти. Амма баат дейт. Андан кийин деп туруп анан Имам Навави китептеги бай айта турган сөзүн мындан кийин улайт. Аны болсо Кудай буйрса кийинки сабакта айтып өтөбүз. Эсиңиздерде болсун, биз мукаддима киришүүдө жүрөбүз. Киришүү дегенибиз кыска айтып кетейин, сабактын башында айтышым керек эле. Киришүү негизи экиге болот дейт. Киришүү китепке болот дейт. Анан киришүү илимге болот дейт да. Илимге болот деген кандай? Сен мисалы үчүн грамматика окугантасың, хадис окугантасың, же тафсир окугантасың. Бул ар бир илимдин тармагы да фан деп коет. Ошол кайсыл илимдин тармагына сен кире турган болсоң, ошол илим тууралуу сен киришүү кыл дейт да. Бул эмне деген илим? Көбүнчө алымдар муну Мабадил Ашар 10 принципти жакшы бил дейт да. Ошол илимдин аныктамасын жакшы бил, максатын жакшы бил дейт. Анан киришүү бар китепке дейт. Китепти окуган атасыңбы? Киришүүсүн окуп кой дейт. Анткени алым ошол киришүүдө сага бир чоң сыр берет дейт да, пайда берет дейт. Мисалы үчүн биз айтып жүрөбүз го, Имам Замахшари деген алым болгон. Имам Замахшари деген тафсирчилердин эң чоң алымдарынан да, имамдарынан. Аль-Кашшаф деген тафсир жазган. Ал кишинин тафсиринен өтө турган, менин билишимче, тафсир ушун укмуш тафсир да. Көптөгөн алымдар ошол тафсир китептерин алып өзүлөрүнүн тафсирин жазышкан. Имам Замахшаринин ошончо канча бир том тафсир киришүү жазган дейт алымдар. 3 барактан дейт. Канча барактан? 3 барак. 3 барак киришүүсүнө Имам Замахшаринин Имам Фейрузабади деген алым келип туруп 3 том жазган дейт да, шарх кылып. Ошол 3 барак киришмесин чечмелейм деп 3 том китеп жазган экен да Имам Фейрузабади. Демек киришүүдө өтө чоң пайда жана сыр бар экен. Аллах субханатан разы болгон болсун. Кудайым буйрса кийинки сабакта көрүшкөнчө Аллахым баарыбызды аманчылыкта алган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.